Салам, урматтуу каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо үй шартында эң оңой дак кетирүүчү каражатты көрсөтөм. Бул каражат үчүн бизге перекс водород, идиш жуугуч, сода керектелет. Дүкөндөрдө сатылган химиялык каражаттарга кыйла акча кетет, жакшы эле акча кетет. Үйдө жасалуучу каражаттар кыйла акчаны үнөмдөйт. Составы дагы жөнөкөй, экологиялык болуп эсептелинет. Кийимге тийип калган кандын, вареньянын тагын кетирүү оор. Мына ушуну биз үй шартында мына ушундай жол менен кетирип алсак болот. Бул абдан натыйжалуу. Азыр даярдайбыз. Мынакей идиш жуучу каражатты, 1 кашык идиш жуучу каражатты идишке салып алдык, идишке куюп алдык. Андан кийин перекс кошуп алабыз. Жарым чоң кашык перексти кошуп алабыз. Идиш жуучу каражатка перексти кошуп алабыз. Перексти кошуп алгандан кийин соданы салып алабыз. 1 чоң кашык соданы салып алабыз. Мынакей. Мындай бутка болду. Көрдүңүздөр. Эгер суюк болуп калса дагы кичинекей бир аз сода кошуп алабыз. Көрүп эле пастасына болду. Эми дак болгон кийим мына кийим дак болуп калган экен. Эми ушуну ичинен биринчи көрүп атасыздар. Ичинен тазалап алабыз. Мындай колдонулбаган тиш щеткага алып алабыз дагы ичинен тазалайбыз. Эми сыртынан тазалап коебуз. Мына көрүп атасыздар, ичинен тазалап алдык. Эми сыртынан тазалап алабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү, эң сонун кетти. Мен ички бетине адегенде сыйпадым, андан кийин сырткы бетине сыйпап алдым. Андан кийин 10 минутта коюп туруп жууп салдым. Ошол дак болгон жерди жууп салдым. Мынакей эң сонун кетти, көрдүңүздөр. Мына ошентип идиш аяктагы дактарды дагы кетирип алса болот, беттеги дактарды кетирсе болот. Эң натыйжалуу үй шартында жасалган дак кетиргич. Мынакей, эгер видео жакса, жазылып кетсеңиздер болот. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.